Teyzeler ölüm benim. Çok. Maylı taşı bulan, ben gelirken yüz alı olan. Yüz alan ben de bıçaktım ya. Eski mal pazarı, ikinci önü, baylanmış telefonuna. Adamlar var sonu adamlarca. Ne karan? Özü biri özü alı da beçer he. Nereden gelgende poşeta oldu. Rahmat olsun getir. Эми мындан ары бул жака автоунаа же болбосо арабалар кире албайт. Атайын бетондор менен тосулуп, толугу менен көпүрөнүн асты бекитилип жатат. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош шаарындагы Достук көпүрөсү, Набай көчөсүнө Достук көпүрөсүнүн ылдый тарабында турабыз. Акбура дарыясынын жака бединде. Бул жак мурунку эски автовокзал, бул болсо ошол Достук көпүрөсү. Бүгүн Ош шаардык мэриясынын вице-мэри, муниципалдык кызматтары, муниципалдык менчик башкармалыгы жана башка бардык тиешелүү кызматтар, милиция кызматкерлери менен биргеликте мына ушул көпүрө астындагы мыйзамсыз соода жайларын тазалоо боюнча снос иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда бул жерде көрүп турганыңыздардай тамак аш азыктарын, продуктыларды, жашылча жемиштерди сатып келишкен. Анан кийин ошол нерселерди тартипке келтирүү максатында бул жерде тазалоо иштери жүрүп жатат. Бирок соода жайларынын ээлери өзүнүн нааразычылыктарын билдиришип, бул жерде соода кылабыз деп унабай атышат да. Азыркы учурда мына ушул жерлерге соода жайларын болтурбоо максатында атайын бетондор менен тосулуп жабылып атат. Атайын техникалар келген. Мындан ары эми бул жакка жанагы арабалар менен, унаалар менен кирип жашылча жемиш сатуу мүмкүнчүлүгү жок болот. Бул жерде көрүп турасыздар, ошол жашылча жемиштерди сактоочу атайын жайды да куруп алышкан, чакан жеңил конструкция кылып. Ошол жер дагы азыр толугу менен бузулуп жаткан чагы. Бирок биз жакындан тарта албайбыз, тилекке каршы соода жайын ээси аябай агрессивдүү иш-аракеттер менен көпчүлүктү коркутуп турат десек болот. Мына кепе кылып алган экен. Teyzeler ölüm benim. Çok. Ya altıma çıktı. Yok.
Tavarını alıyorum. Maylı taşıkla ben gelirken yürü salı olan yürü salan ben de kaçaktım. Yazamın. Şimdi aytatam seni. Sen beni yoktun, ben seni kişiyen yoksun. Ya bu akşam ben de gelip lan yerine tutuyorum. Buraya ey baksın. Burası olacak olacak. Niye böyle var el başkanı? Adamlar elleri takipten yürüyorlar. Bunlar bu nasıl olacak? Ne boşuna gelsin? Бұл жақтар көріп тұрғаныңыздардай тазаланып бүтейін деп қалды. Ош тазалық қызметінің қызметкерлері аяғында ошол таштандыларды тазалап, жууп, шыпырып атышат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Ош шаарындагы ошол Достук көпүрөсүнүн астындагы Келечек базарына ылдый тарапта Акбура дарыясынын берки тарабында жайгашкан көпүрө астындагы мыйзамсыз соода жайлары толугу менен бул жерлерден алынып, ошол мыйзамсыз соода кылган соодагерлердин буюмдары, столдору жана башка каражаттары толугу менен алынып атат. Булар алынып, ушул жерде тазаланып, эми жана айткандай бетондор менен тосулуп, мындан ары соода кылууга уруксат берилбейт. Негизи уруксат башында эле жок болгону адамдар айтылган сөзгө кулак салбай, мыйзамсыз негизде соода жүргүзүп келишкен.
Алдакан карап тур, таш менен бир чабып кетесиң. Akça veresin Мына эми мындан ары бул жака автоунаа же болбосо арабалар кире албайт. Атайын бетондар менен тосулуп, толугу менен көпүрөнүн асты бекитилип жатат. Adamlar var sonun adamlarca ne karan özü biri özü alıyor da beçer he. Nereden gelgende koşup Rahmat olsun geç. Ne ayakta Bir kavatlı jüri satılır. Eski mal pazarı 2-nji ayı байланыш телефону. Бул жерлер болсо Ош шаарындагы Наваи паркын жакшы билесиздер. Наваи паркынын дарбазасынан чыгып бериш жердеги ушул бул жагы филармония тараптан түшкөн жер. Көпүрөнүн астындагы соода кылган, мыйзамсыз соода кылган жарандардын соода жайлары толугу менен тазаланып, ушул керектүү стол стулдары алынып жүктелип атат. Эми албетте ушул жерде соода болуп жумуш болгондуктан ирригациялык каналдар, латыктар дагы таштандыларга толуп кеткен да.